повестканы алып келди. Келген экен. Мага жөн эле депутат болуп келип кетиш эмес, мен үчүн ошол өзүмдүн ыйгарым укуктарымды толук аткарайын деген максатта жүрөм. Келгениме ушул 1,5 жыл болду. Ушу 1,5 жылда 10 мыйзам жазып чыктым жана контролдоо функциясы болгонуна байланыштуу бир 10 атайын жакшы мындай эл үчүн кылган сунуштарым бар да. Ошонун алкагында иштеп жүрөм. Ошон үчүн мен ойлойм, жогорку кеңеш бул жөн эле барып келүү же болбосо ал жерде жөн эле отура турган жумуш эмес. Ал жерде мыйзамдарды жазып, мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, кайсыл мыйзамдар элибизге жашообузга тоскоолдук кылып атса, ошолордун баардыгын жокко чыгаруу максатында иштей турган ушул жакшы бир орган, бийлик бутагы. Ошол бийлик бутагындагы түз өз максатында иштеш керек деп ойлойм. Ошол менин өз жолумда бир гана ошол биздин элибиздин кызыкчылыгын ойлойм, мамлекетибиздин кызыкчылыгын ойлойм жана ошол элдин жашоосун гана ойлойм да. Эгерде ошол максатыңыз ошол принциптерге туш келсе, анда сиз мыйзамдарды жазышыңыз керек. Менин мыйзам ошол 10 мыйзам жазып чыккам. Азыркы учурда 3-өө өттү. Дагы 7-өө ар кандай статуста турат. Бирөөсү коомдук окууда, экинчиси биринчи окуудан өткөн жана ошондой азыркы учурда мындай иштөө механизмде турат. Мен ойлойм, ошол апрель-майга чейин мен планым боюнча ошол барлык мыйзамдарымды өткөзүп алышым керек жана өткөзөм деген ойдомун. Ал эми негизи эле мыйзам жазуу бул өтө оор жумуш, бул жөн эле эмес. Анткени ал жерде бир топ анализ кылышың керек, анан ал жазылган нерсеңдин кайра келип иштөөсүнө келгенде тескери болуп калбасын, иштөөсүнө келгенде кайра терс бир жактары чыгып калбасын, жана ошондой эле ошол мыйзамды иштеп атканда кайра өзүнүн элиңе эле тескери нерселерди кылып албас үчүн аны өтө мындай анализдеп, өтө баардык минустарын, айтканда плюстарын баарын аныктап чыгып, анан кийин мыйзам жазыш керек. Реалдуу чечиле турган маселе болсо чечип берет. Анан чечиле албай турган башка министрликтер чече турган болсо, аларды кат түрүндө мен айтайын дегеним, эгерде биз кандайдыр бир ушул мамлекеттик кызматкер өзүнүн ушул жолунда мына солдат, жөнөкөй солдат генерал болом дегендей эле, ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн учурунда ошол өзүнүн кызматтык лестница менен өсүп, зам министр болоюн деп аракет кылып ошол жерде иштейт да. Анан ошентип иштеп туруп атканда бир замат деле ошол жерге башка эле бир сферадан такыр бир күн мамлекеттик жумушта иштеген же болбосо ошол сферада ошо мамлекеттик кызматкер болбосо да бирок ошол сфераны түшүнбөгөн эле бир адамдар келип отуруп калган учурлар көп да. Анан аларды тескерисинче алар ал жактын саясатын алып барганга караганда алар отурат дагы кайра ошол өзүнүн кол алында иштегендерден сурай баштайт. Кандай иштешин, кандай саясатын алып барышын, негизи эле жөнөкөй эле кагаздын каяктан чыгып каяка барышын дагы билбей турган ушундай биздин адамдар дагы учурунда жумушка келип калган да. Бул бизге өтө терс көрүнүш. Ал министрликтин жумушун алып баргандан көрө ал тескерисинче ал министрликтин жумушун артка тартат. Эгерде биз ар бир ушинтип министрликтин артынан тарта турган адамдарды келтирбесек, анда кайсы өнүгүүнү, кайсы өсүштү айтасыз. Бүгүнкү күндө бизде мыйзамда каралган ошол өзгөчө тартип менен дайындалуучу кызматтар депчи. Булар министрдин орун басарлары, акимдин орун басарлары, анан мына 3 аппараттын кызматкерлери да. Муну деле менимче көбүрөөк биздин ачыктык, айкындыкка барышыбыз керек деген ойду айткым келет. Булар дагы керек болсо ошол мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык ачык конкурс менен келгенге деле барганга убакыт келип калды деп атам да бүгүнкү күндө. Ошондо дагы ошол өкмөттүн аппаратын алалык. Мисалы үчүн бул тигил деп келбей, бул аркылуу тиги аркылуу кел деп келбей, ачык айкын эң татыктуу, эң ошол лучший дейинчи, орусча айтканда эң татыктуу деген биздин жаран кызматкер келип иштесе болот да. 2010-жылга чейин чогуу Министерство экономикада иштеп келе жаттык да. Эми чогуу иштеп атканда
Марлен Абдрахманович мындай өтө пунктуалдуу, өтө жоопкерчиликтүү. Мисалы, Жайзет тарабынан колокол деген долбоор бар болчу да, бул эмне долбоор деген. Биздин ишкерлер, мисалы, ушу органдар, салык органдары, же мындай экотехинспекция органдары мындай текшерүүгө келгенде, туура эмес текшерип атса, же мындай мыйзамсыз текшерүүлөр өткөрүп атса, же мындай паракорчулук жактар байкалып атса, ишкер ушу колоколго ачык телефон бар болчу, ошол телефонго чалып чакырса болот. Ошондо спецгруппа деп коет, спецгруппа чыгып, ошолордун баарын фиксировать этип, атайын ошо коррупцияны көзөмөлдөгөн органдарга тапшырып берчү да. Ушул түзмө-түз министрдин буйругу менен ушул долбоорду, ушул проектти көзөмөлдөп жүргөн да. Ушул долбоор аябай чоң эле иш ойлойм, эсептейм, ушул биздин ишкерлерге жардам берген. Кийинки сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович да? Көмүскө экономика бул биздин азыркы учурдагы эң чоң проблемалардын бири. Тескерисинче айтсак, бул эң чоң биздин мамлекетибизди көтөрүп кете турган суммалардын дагы бири. Эгерде биз аларды туура колдонуп, туура көмүскөдөн чыгарып, өз бюджетибизге толтура алсак, анда мен ойлойм азыркы бюджетибиздин түзүлүшү 2 эсе көбөйөт эле да. Алдын бир эле жолу бар. Биз көмүскөнүн бардыгы кайсы жерден келип чыгат. Анын бардыгы өзүбүздүн жана фискалдык бир топ үчүнчүлүктөр бар. Жана ошондой эле көбүнчөсү ушул элдин, адамдын айрым учурларда чечип аткан учурларда. Ошонун бардыгын фискалдаштырып жана автоматташтырып деп ойлойм. Эгерде биз көп нерсени автоматташтырып, адам эмес, бир гана ошол компьютер чечет, автоматташтырылган программа чече турган кылсак, анда биз жанагы айтып аткан көмүскөдөгү бир топ суммаларды чыгарат элек. Ошол эле контрабанда маселесин карап көрүңүз. Эгерде ошол таможнядан кирип аткан товарлардын бардыгын биз сканировать этип, адам эмес, ошол жерде сканер чечим кабыл алып, автоматташтырылган система кабыл алганда, анда ошол төлөмдөр дагы, өсүштөр дагы бир топ чоңойот эле. Анан жана контрабанда менен кирип аткан нерселер дагы жойулат эле. Карасаңыз, вот посмотрите, карасаңар, таразага кирбей эле кетип калды. Тарт. Бул эмнеге мындай кетип калды? Бул эми экөөбүз көрдүк, пустой экенин сыртынан эле көрүп атпайсызбы? Мүмкүн астында оор, салмактуу бир металл турсачы, каяктан билесиз пустой экенин? Анан экинчиси, бизде баягы ошол эле соцфонддун төлөмдөрүнүн проценти чоң. Анын бардыгы төлөбөгөнгө аракет кылат дагы, ошол эки двойной бухгалтерия жүргүзгөнгө аракет кылышат да. Марлен Абдрахманович менен мен 2008-жылдан баштап иштегем. Биз анда Министерство экономики деп ошо министерство аталчу. Ошол жерде Марлен Абдрахманович мен жумушка келгенде ал министрдин советниги болчу. 1 жылдан ашык чогуу иштедик. Мен экономикада эмне деп айта алам? Ал убакта иштеп жүргөндө Марлен Абдрахманович ошол министерстводо кандай долбоорлор даярдалып атат, кандай иштер жүрүп атат, министр каяка кандай выступать этиш керек, бүт материалдарды даярдап эметкен, бүт баарын жумуштарды эң үстүндө карап турчу. Көп проекттерди жасашкан. Doing Business деген рейтинг, экономический рейтинг, ошо өлкөнүн экономический рейтингин карап турган нерсе бар болчу. Ошондой нерселерди кандай көтөрүш керек, ал үчүн өлкөдө эмне иштер жүрүш керек, экономика жагынан кандай иштер жүрүш керек, налоговый политика, ошо мен экономда болчу убагындачы, ошолордо кандай политика жүрүш керек, ошонун баарын ошо Марлен Абдрахманович менен иштеп жүргөндө ошо көп нерселер менен иштегенбиз. Биринчиден сиздер менен көрүшкөнүзгө чынын өтө кубанычтамын. Экинчиден ушул сиздердин факультетиңиздерге, мугалимиңиздерге, айрым ушул студенттерге даже кетемиш. Биз ушу жаштарды дагы ар бир 10-чу кылып коелу. Ар бир 10-чу депутат ушул жаштардан болсун. Анан ал жумуштан башка бир жумушка кетип калып, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн ыктыяры менен депутаттан келип калса, анын ордуна дагы кайра эле ошол жаштар келсин деп. Ошол жаштардын эми өзүнүн категориясы болот. Ошол айтылган мыйзам боюнча 28 жашка чейин деп аталат.
кандай болбосун мен ойлойм ушундай өзгөртүүлөр менен мыйзамдар менен аларга толук мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп ойлойм. Негизи эле эми Кыргызстанда билим берүү система боюнча сөз кылсак, көп ар түрдүү тармакта бизде маселелер бар, бирок биз эми азыркы өсүп келаткан жаштар, азыркы өсүп келаткан муун Кыргызстанда ушундай орчундуу проблемалар бар, маселелер бар дебей, биз альтернативдүү бир чечүү жолдорун издешибиз керек. Анан биз эми көп жылдан бери ушул билим берүү тармагында иштеп келе жаткандыктан, ушуга чейин бир 100дөн ашык жаштарды ошо чет жакка чыгарып, бюджеттик программаларды таап берип, мына жакында эле мен өзүм Японияда да болдум. Ал жактан ошо медицинский университет менен биздин медакадемия менен байланыштырып, ушундай ар түрдүү долбоорлор ишке ашырып атат. Анан мынакей жакынкы арада дагы Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Абдрахманович менен дагы биргеликте бир долбоор кылалы деп сунуштадым. Анан дароо ошо колдоп, анткени ушул багытта биздин мындай пикирибиз туура келди десек болот. Биз азыр Кыргызстан боюнча кыдырып Германияга жана Кытайга билим алам деген, бирок ошол эле учурда чет тилдерди билбеген, мындай кыргызча, орусча эле сүйлөгөн жөнөкөй үй бүлөнүн жаштарына бир мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Азыр мынакей Караколдон, Жалал Абадтан, Оштон, Баткенден ушу тандадык. Эми жаңы жылдан кийин дагы ушундай бизде конкурстар өтөт. Биздин жаштар активдүү ушул конкурстарга катышып аракет кылса болот. Негизи эле мен ойлойм, ушундай мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болсо биздин жаштарга. Ушундай активный болуп, ар дайым жашоо турмушта күрөшө бериш керек. Тebe күрөшүү бул токтобош керек эч качанчы. Сынбагылар да главный, сынбагылар. Биз эми көп өзүнүн турмушубузда көп айтабыз да, жаштар биздин келечек. Биз жаштарыбыз мамлекетти өстүрүш керек, өнүктүрүш керек деп анан жана айтылгандай кээ бирде ошол лозунг бойдон калып калат да. Анан бир топ мамлекеттерди, өскөн мамлекеттерди карап көрсөк, алардын бардыгы илимдин жана билимдин негизинде өнүгөт. Бүгүн бизде өтө маанилүү конок. Ошол эле Сингапурду баягы мисал катары айтып кетем. Сингапурда эч бир ресурсу жок, керек болсо иче турган суусу жок, башка мамлекеттен киргизип ичишет да. Ошондой эле жөнөкөй эле куму да жок, аны дагы башка мамлекеттен киргизип, ушундай мамлекет да. Ушул мамлекет территориясы боюнча биздин бир областтай эле бир мамлекет, бирок өз учурунда баардык салымды ошол илимге жана билимге жумшап, ошо менен өнүгүп өсүп кеткен да. Бир заматта баардык окуучуларын атайын ошол мамлекетке, чет мамлекеттерге тандап жиберип, анан ошол мамлекетте келген балдар келип өз мамлекетин өстүрүп өнүктүрүп кетти. Биз дагы жөн эле ушул лозунгдарды айта бербей, колдон келишинче жок дегенде практикалык түрдө реалдуу жардам берели деп, ушул атайын конгресс, жаштар конгресси бар экен, ошолор менен бирдикте ушул 22 студентти атайын тандап, сынак өткөзүп, ушул Кытайга жана Германияга жиберели деп атабыз. Толук ошол бекер барып окуп келсин. Эң эле негизги шарт, өздөрүнө да айтып атабыз, ошол барып келгенден кийин толук салымыңыздарды, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди, илимиңиздерди Кыргызстан үчүн жумшайсыздар жана Кыргызстандын өнүгүп кетишине, өсүп кетишине өз салымыңарды кошосуңар деген ушундай уран менен ушул ишибизди баштап атабыз. Спорт бул мага мындай жөнөкөй сөз эмес. Мен өзүм спортто бир топ жыл
машыгып жөн эле машыгып эмес ошол кандидат мастер спорта деп коет, ошого чейин жеткем самбо боюнча. Ага чейин дагы ошол бизде тайквондо, карате дейт эле, ошолордо дагы бир топ катышып жүргөм. Анан жөн эле эмес, өзүмдүн дагы кыздарымды ошол тайквондого жана жудого азыр алып барам. Мен ойлойм, бул спорт бул жөн эле мындай жашоодо көрүнүш болбош керек. Бул өзгөчө бир айрым учурларда бир өзүнчө бир турмуштун бөлүгү деп койсок да болот да. Бул спорт менен машыккан албетте ден соолукка пайдасын алып келет. Бул спорт мына өзүбүз көрүп турабыз, дүйнөдө ар бир мамлекетти даңазалай турган дагы бир өзүнчө бөлүк. Ошол спорт аркылуу мамлекеттерди өзүнүн мамлекетин, өзүнүн экенин тааныта турган дагы бир инструмент болуп калбады. Ошондуктан бул спортту мындай ар кандай түрдө караш керек да. Ошол биринчиден өзүңдүн мамлекетиңди таанытуу максатында, өзүңдүн жеке турмушуң үчүн, өзүңдүн ден соолугуңду караш үчүн карай турган нерсе. Анан эми бизде азыркы учурда спортко жакшы көңүл бура албай атабыз. Бирок мен ойлойм, алда учур келет, алда убакыт келет. Бирок ага карабай биздин бир топ биздин ошол спортчуларыбыз финансылык каражаттын аздыгына карабай, жаман шарттарга карабай, өзүн мыкты спортчулар өзүн көрсөтүп, башка аренага чыгып, башка мамлекеттерге чыгып, биздин Кыргызстаныбызды таанытып атканга мен ошолорго ыраазычылык билдирип кетет элем. Өзүм да жеке ошол спортду ар дайым колдоп жүрөм. Атайын залдарды колдойм, балдарды өзүнчө колдойм. Ар кандай ушундай соревнованияларда колдоп турам аларды. Эң негизги эле максат ошолор жеңишке жетип, мамлекетибизди таанытып, анан жана өзүм дагы мындай өсүшүнө алып келсин деген ушундай максат менен колдоп жүрөм да. Достордун түрлөрү көп. Мен өзүм да досторум бир канча топко бөлүнөт. Ошол баягы сүйлөшүп, баарлашып жүргөн достордун арасында кесиптик достор, ушул өзүнүн азыркы маданият чөйрөсүндө жүргөн достор, спортто жүргөн достор, бизнес тарабындагы достор. Анан ушул баягы пикир жагынан бириктирген, идея жагынан бириктирген идеялаш достор бар да. Марлен ошол топтогу достордун катарына кирет. Бизди бириктирген нерсе да ушул болгон. Биз атайын таанышып, же болбосо атайын бир болжоп, атайын бир белгилеп, таанышып, анан достошкон жокпуз. Кокусунан таанышып, сүйлөшүп, анан ошол ал убакта ушу жаштардын мекенге салым кошом деген, мекенге өзгөртүү киргизем деген, ушу келечекте ушул өзүмдүн чөйрөмдөгү бир өзгөртүүгө болгон салымды кошом деген жаштардын башын бириктирген бир кыймыл бар эле, жалын деген. Ошол кыймылдын негиздөөчүсү болчу. Анан ошол кыймылга бир маданий иш-чара болуп калып, анан ошого көмөк керек болуп калып, кандайдыр бир учурда мен ушул баягы параметрлерге туура келип, анан мени чакырып калышты. Анан барып сүйлөшүп отуруп, биринчи сүйлөшкөндө эле бул адам мага бир жакшы көз караш калтырды. Өзүнүн жаш болгондугуна карабай, ушу мамлекеттик башкарууда, мамлекеттик жумушта, мамлекеттик кызматта ушунчалык чоң бир тажрыйбага ээ экенин көрүп мен таң калдым. Мектепти бүтүп, анан университетти бүткөндөн кийин, үйлөнгөндөн кийин бир атамдын айткан сөзү бар. Атам айткан: балам, эми мен аталык вазифамды аткардым. Мындан ары сенин жолуң өзүңдүн жолуң, өзүң кандай тандасаң, ошол жол менен кетесиң. Мындан ары сен өзүңө өзүң жооп бересиң деп ушундай өзүнүн акыл насаатын айткан. Ошодон бери мага саясатыма, жумушума эч бир киришпейт. Анан мен өзүм жолдогон, тандаган жол менен кете берем. Эми ата деген ата, албетте мен айрым учурларда ата катары өзүмдүн айрым нерселерди сурап, мындай өзүнүн акыл насаатын айтып сурап калам. Анын айткандарын эске алам. Бирок мындай азыркы учурга чейин бир дагы мындай киришпейт. Мен бир жумада бир ата-энеме барып турам, өзүм үй бүлөм менен. Ошондо эми көбүнчөсү чарбалык маселелер боюнча, үйдүк маселелер боюнча, балдарымдын окуусу боюнча, алардын жүрүш-турушу боюнча ушул жөнүндө эле гана көбүнчө сүйлөшөбүз да. Ал эми саясат боюнча анда-санда сүйлөшпөсөк эле, негизинен эле мен саясатка эч бир адамдын мындай киришүүсү жок да. Жумуш эч качан бүтпөйт. Жумуш деген жумуш. Бирок ошол менен бирдикте эң баалуу, кымбаттуу нерсе бул ар бир жаранга, бул анын үй бүлөсү. Үй бүлөгө дагы сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Тилекке каршы мен эми
кыздарыма күндүгө көңүл бурбасам дагы жок дегенде ошол жумасына бир жерге алып чыгып ушуларга көңүлүмдү буруп буларга өзүнчө бир айта турган насааттар болсо айтып Жубайым экөөбүз ушу жаш кезинде эле таанышканбыз. Анан аты Мерим. Мен ага ыраазычылык билдирип кетем, анткени мага ошол 4 кызды, анан мына жакында эле бир баланы төрөп берди. Анан кандайдыр бир жумуш болбосун, мен эч бир жумушума дагы киришпейт, ушул үйдүн эле жумушун анан балдарым эле карап берет да. Мындайча айтканда тыл деп коебу, ошого мен ыраазымын. Кудайга шүгүр, ушул 4 кызымды, баламды тарбиялап, чоңойтуп, өстүрүп, жана ошол эле кезде мени дагы мындай карап жүрөт. Ошол улуу кызым Аруке, андан кийин Алия, Аиша, анан Каникей. Балам болсо Амирхан. Ошол 3 кызым мектептерде окуйт. Жөнөкөй эле 13-чү мектепте окуйт. Алардын андан сырткары ошол спортко дагы кызыктырам. Айтпай внезапно деп койткум, мындай ушундай проверкалар кылып турам. Алар дагы ошого байланыштуу билишет да. Бүгүн болбосо эртең текшерип калышы мүмкүн дейт дагы, окууларын жакшы окуйт. Негизи эле кыздарым бардыгы үчөө тең 5ке окуган кыздар. Мен ошого умтулам, ошону аракет кылам. Ар бир адамдын бир кандайдыр бир планы болуш керек да. Мындайча айтканда жөн эле жашоо эмес, пландаштырып жашоо керек деп ойлойм да. Мен кече бир учмакмын, бирок мен кече учкан жокмун, анткени сиздер менен жолугушум бар деп, сиздерди урматтап сыйлап, мен жолугуп болсо дагы жолугуп коеюн. Андан кийин азыр 9:30 учагым бар эле. Качан, кайсы жылга болобу, кандай болбосун, 5-10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык план, мындайча айтканда долгосрочный план, краткосрочный план деген сөздөр да болуш керек да. Самое главное, успели со студентами встретиться. Вот это самое важное. Аэропорт, как раз приехал. Главное, чтобы теперь в Бишкеке тумана не было, чтобы туда тоже успеть. Движение в аэропорт Манас города Бишкек. Пожалуйста, расположите вашу ручную кладь на багажные полки или под сиденье впереди стоящего кресла и пристегните ремни. Анан алдыга ойлонуу. Мен ар дайым ошол өзүмдүн күнүмдүк планымды бир күн эрте пландаштырып, анан ошол бойдон иштегенге аракет кылам. Анан сөзсүз түрдө ал өзгөрүп кете берет, бирок негизги мындай багыттары кала берет да. Жөн эле бир күндүк эмес, менде дагы ошол 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык мындай пландарды да түзгөнгө аракет кылам. Биз эми пландаштырабыз, бирок Кудай буйруганын кылат. Муну дагы биз эч унутпашыбыз керек. Бирок албетте Кудай өзү дагы айткан, аракет кылгыла депчи. Ошондуктан аракет кылыш керек, пландаштырыш керек жана ушул багытта жашаш керек деп ойлойт.